Кутман кеч, кадырман Нью телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан жолугушканга абдан кубанычтамын. Бүгүн сиздер менен буга чейин кеп кылгандарды улантып, мен жасаган илимий экспедициялардын эң маанилүүлөрүнө токтоло баштасак болот мындан кийин. Себеби кыргыз таануу илиминде деги эле түркологияда абдан орчундуу маселелер бар. Мына ошондой орчундуу маселелердин бири бул кыргыз каганатынын доору. Кыргыз каганатынын доорундагы маданият эстеликтеринин орду бул өзүнчө бир нерсе. Муну айтканымдын себеби мына кечээ эле 1986 жылы идеологиянын натыйжасында Енисей кыргыздары менен Тянь-Шань кыргыздарынын ортосунда эч кандай байланыш жок. Булар башка этникалык топтор болгон деген сыяктуу нерселер мына биздин эң башкы ошол учурдагы газеталарыбыз Советтик Кыргызстан менен Советская Киргизияга орусча, кыргызча баш макала болуп биздин атактуу окумуштууларыбыз ошону жазышкан эле. Кийин буга чейин эле ошол тарыхтын башында эле, мисалы үчүн 1927 жылы андан кийинки тарыхчылар дагы Енисей кыргыздары, байыркы кыргыздар, азыркы Ала Тоо, Тянь-Шань кыргыздары менен тутумдаш бир тектен чыккан деп келишкен. А бирок кандайдыр бир идеологиялык багытка байланыштуу 86 жылдарда бул өзүнүн апогейине жетип, Енисей кыргыздары менен Тянь-Шань кыргыздарынын ортосундагы байланыштар такыр таныла баштаган. Биз анда абдан жаш окумуштуубуз, кезибиз ар кандай кептерди угуп, мен осы Москвада 5,5 жыл жашадым. Москвадагы түркологдордун чөйрөсүндө жүрдүк, ошолордун кеп сөздөрүн уктук. Нечен деген илимий конференцияларга, илимий жыйындарга түркологиянын ар түрдүү маселелерине катышып жүргөндө абдан көп ошол академик Конунов, профессор Тенишев, профессор Баскаков, профессор Макаев, профессор Серебренников сыяктуу корифейлердин кептерин угуп, лекцияларына катышып жүрүп, ошондо мен аябай таң калдым да. Карасак аябай таң калыштуу илимий маалыматтар менен чындыктын ортосундагы пикир келишпестиктер аябай көп эле. Мисалы үчүн бул суроо мына бүгүнкү күнгө чейин эле өзүнүн мындай чечилиши бул маселе азыр деле талашпайдан калып жатат. Мисалы үчүн профессор Николай Александрович Баскаков, ал киши менин илимий жетекчим, дүйнөдөгү эң атактуу түрколог. 1952 жылы ал өзүнүн түрк тилдеринин классификациясын жасаган. Ошол классификацияда түрк тилдеринин бардыгын 3 негизги топко бөлгөн. Ал бөлүнгөн топтор түрк тилдеринин Огуз тобу, түрк тилдеринин Кыпчак тобу, түрк тилдеринин Карлук уйгур тобу деп бөлүнгөн дагы кыргыздар ошол кыпчактардын тобуна кошулуп, бирок Кыргыз Алтай тобу деп өзүнчө эле бир бөлүнүп калганда, эмне себептен өзүбүз биз Орто Азиядагы түрк элдери менен чогуу жашасак, байыркы тарыхта Борбордук Азияда жашасак, анан кийин эле бир Алтай калат дагы, экинчи жагынан кыргыздардын тили өзгөчө бир чекедеки топ болуп калат деген сыяктуу суроолор мына бүгүнкү күнгө чейин чечилген жери жок. Окумуштууларда ар кандай пикирлер пайда болуп атат. Мына ушундай нерселердин бардыгын карап отуруп, ар түрдүү классификациялардагы кыргыз тилинин тарыхтагы орду
абдан суроо туудургандыктарын байкап отуруп, ошондо эле мисалы үчүн 40-50 жылдарда абдан атактуу түрколог Елизавета Убрятова Кыргызстанга келип, Түштүк Сибирдеги түрк элдеринин баарын изилдеп жүрүп, ал киши бир пикир айткан. Бул орто кылымдардагы кыргыз тили, кыргыздардын тили, алардын баардык жанын алып караганда ошол чөйрөдөгү тилдердин баардыгына, элдердин баардыгына таасири күчтүү болгон экен деген. Мына ошол таасири күчтүү болгон деген пикирди мына кийинки жылдарда ошол Убрятованын Новосибирск шаарындагы ордун жетектеп турган Наталья Николаевна Широбокова деген профессорубуз дагы бир канча макалаларында кыргыз тилинин орто кылымдарда Түштүк Сибирдеги түрк тилдерине доминант тил катары, таасир берген тил катары экендигин айтып кеткенде. Жазып далилдеп атат. Демек, эгер бул фактылардын баардыгына биз таяна турган болсок, кыргыз тили баскактын классификациясындагындай өзүнчө бир кыргыз Алтай тобу эле түзүп, бир чекеде калбаш керек. Өзү таасирдүү тил болсо, бул тилдин таасирлери кайда кетти? Ал тилден тараган тилдер кандай акыбалга келди деген сыяктуу толкун токой суроолор пайда болгондо, мына ушул жагдайларда дагы бир нерсе, ушундай түркологторду, кыргыз таануучуларды ар кандай пикирлерге, ойлорго түрткөн ойлордун башында дагы мындай бир проблема болду. Биздин байыркы түрк жазма эстеликтери деген абдан чоң түшүнүктөгү бир термин бар. Бул термин азыркы Монголияда, Түштүк Сибирдин бүт аймактарында, Кыргызстанда, бу Орто Азия чөлкөмүндө өзгөчө Кыргызстанда, Өзбекстанда 30га жакын, Казакстанда 30га жакын ошол байыркы түркчө жазылган эстеликтердин бар экендиги белгилүү болот. Мисалы үчүн, ушул түрк тилдеринин, байыркы түрк тилдерин изилдеген бүгүнкү күндүн эң көрүнүктүү окумуштууларынын бири Стамбул университетинин атактуу профессору, ошол жерде убагында Түркият институтунун көп жыл жетекчиси болгон профессор доктор Осмон Фикри Серткая бул 90-ч жылдарда, 2000-ч жылдардын башында бүткүл Орхон Енисей жазма тилдерден калган эстеликтердин баардыгын эсептеп, ошол 700ге жакын эстелик бар деп момундай чоң макаласын жазган. Бул макаланын ичинде ушу 700ге жакын бүт региондор боюнча макаланын ичинде Монголия, Борбордук Азиядагы байыркы түрк жазма эстеликтеринин кайсы жерде канчасы бар экендигин илимге белгилүү болгондорун жазганда, ошондон кийин дагы ар жыл сайын бул жазма эстеликтер улам табылып атат. Мына биздин 2008-жылы археолог Кубат Табалдиев мырза биздин Ысык көлдөгү Тоң районунун Ак Өлөң айылынын үстүндөгү бир коктунун ичиндеги Чийинташ деген жерден 2 абдан чоң мыкты жазма эстеликтерди тапкан. 11-жылы мен окуучуларым Нурдун Усеев, Негизбек Шабданалиевтер болуп, ошол эле жерден берек жагынан дагы бир жазма эстелик таптыр. Ал болгону 3 тамгадан турат, окусак ичерик деген сөз экен. Мындай жазма эстеликтер мурдагы жылы Абакандан 60 километр жагында Бутанаев тарабынан жерге жатып, жердин алдында калган бир стелла, таштан жасалган жазуу Какасиядан табылды. Ал эми 15-17 жылдардын аралыгындагы учурда Осака университетинин профессору Такаши мырза тарабынан абдан көп жазма эстеликтер табылды. Ошонун ичинде 4 жазма эстеликтин бир комплекстин археологиялык казуу жүргүзүп, ошондогу бир топ
10 чақты байыркы түрк жазмаларынын жаңы табылганы байкалды. Мына ушундай эле жазма эстеликтер ар жыл сайын табылып атат. Мына биз эң акыркы экспедициябыз Алтай Республикасына 2013 жылы болду эле. Мына ошол 14-15 жылдын ичинде 5 жазма эстелик табылганынан кабар айтышты. Демек, бул жазма эстеликтердин биздин эсебибизге караганда азыр жалпы саны 700дөн ашты. Бул жазма эстеликтер негизинен эки окумуштуулар бүгүнкү күнгө чейин эки чоң топко бөлүштү. Алар Орхон жазма эстеликтери, андан кийин Енисей жазма эстеликтери деп. Негизинен бул эки чоң топтогу жазма эстеликтердин бардыгы бүгүнкү күнү бир 250дөйү Монголиянын аймагындагы Орхон жазма эстеликтер деген чоң кичине жазуулар, ал эми Батыш Монголия, Түштүк Сибир аймактарынан табылган, Кыргызстандан, Өзбекстандан табылган эстелик, Казакстандан табылган эстеликтер, ошондой эле Кавказдан табылган эстеликтер бар. Булардын көпчүлүктөрүнүн бардыгы Енисей тибиндеги жазма эстеликтер болуп саналат. Мына ушулардын бардыгын байкаштырып, окуп жүрүп, мен 1995 жылдан баштап Түштүк Сибир аймагына ошол Енисей жазма эстеликтерин кайсы жеринде болсо ошого барып, жыл сайын жыл алыс илимий экспедицияларды уюштуруп, Саян Алтай илимий экспедициясы деген ат менен бир канча жыл бою биз маалымат чогулттук. Мына ошол маалыматтардын бардыгын барып чогултуп, Кыргызстандагы жазма эстеликтердин бардыгын кайрадан сүрөткө тартып, алардын бардыгын кайра изилдөөнүн натыйжасында биз бир топ бул байыркы түрк жазма эстеликтери деп аталган жазуулардын табиятын түшүнүүгө, ошонун жаратылышын түшүнүүгө, тилдик өзгөчөлүктөрүн түшүнүүгө, ошолордун сакталышынын акыбалы кандай экендигин, мындан кийин дагы сакталып калыш үчүн бир топ жумуштарды жасадык десек болот. Азыр эл аралык Астанадагы Түрк академиясы биздин ошол көптөн боло турган маалыматтарды чогулттук. Жанагы 700дүн ар жак бер жагындагы байыркы түрк жазма эстеликтери дегендердин бир 450ге жакыны бул Енисей жазма эстеликтери. Енисей жазма эстеликтери менен Орхон жазма эстеликтеринин ортосунда аябай чоң өзгөчөлүктөр бар. Булардын бардыгын бизге чейин эле окумуштуулар, Москванын окумуштуулары дагы көптөрү изилдеп, бардыгын ар кандай жагдайларын, табиятын, жайганыштарын, сакталыштарын бардыгын изилдеп келишкен. Мына өзгөчө бул жагынан алып караганда биз орус түркологиясынын мыктыларын айта кетсек болот. Мына эң биринчи иретте бүгүнкү Россияда Сергей Григорьевич Кляштордун эмгегин сөзсүз баалашыбыз керек. Дмитрий Дмитриевич Васильевдин эмгегин баалашыбыз керек. Ошондой эле Игорь Валентинович Кармушиндин эмгегин баалашыбыз керек. Игорь Леонидович Кызласовдун, кадимки кыргыз тарыхына каршы болгон Кызласовдун уулу Игорь Кызласовдун эмгектерин Россиядан өзгөчө баалашыбыз керек. Ошондой эле Казакстанда Аманжолов, Азербайжанда Айдаров, ал эми Түркияда бул 40-жылдардан бери эле бул маселеге өтө өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Буларды изилдөөдө Рахмети Араттын, Хусейин Намуктун, мына кийинки кездерде Осмон Фикири Серткаянын, Жеңгиз Ал Жылмаздын эбегейсиз зор эмгектерин, мына Жеңгиз Ал Жылмаздын эки окуучусун мен өзгөчө белгилеп кетким келет. Ал Осмон Мерт, анан кийин Мурат Якар деген. Булар Монголиядагы бул Орхон эстеликтеринин бардыгын ар тараптан изилдеп, мисалы үчүн Осмон Мерт Батыш Монголиядагы уйгур каганатынын ордундагы эстеликти изилдеп, аябай чоң жумуштарды
эбегейсиз баалуу илимий эмгектерди жарата алышты. Ал эми биздин Кыргызстанда дагы бул эстеликтер эч качан көңүлдүн сыртында калган эмес. 60-жылдарда бул Енисей жазма эстеликтерин биздин академик Игорь Алексеевич Батманов жана анын окуучулары азыр мына кыргыз эпиграфика илиминин негиздечүүсү эсептелинген, азыр мына 80 жашты толтуруп биздин арабызда кадыр барып күткөн, бирок бул кишинин эмгегин дүйнө түркология бааласа дагы Кыргызстанда анчалык этибарга алынбаганы менен эбегейсиз чоң эмгектери жасаган Кыргызстандагы жазма эстеликтердин бардыгын изилдеп, ошону жазып, ошолордун сүрөттөрүн, эстампаждарын бардыгын бизге калтырып, эстелик катары сактаган окумуштуу Улчетин Жумагулов. Биз дагы ошону менен катар Батмановдун окуучусу Сагалы Сыдыков агайыбыз аябаганда зор эмгектерди жаратып кетти. Мына ушулар менен биз токтоп калдык дагы. Мына кийинки 90-жылдардын аягынан баштап Кыргызстанда дагы бул кызыгуу болду. Кыргыз-Түрк Манас университети ачылып, ошонун түркология бөлүмү дагы ачылып, негиз болгон бул университеттин негизин түзгөн түркология бөлүмүндө бул өзгөчө мааниге ээ боло баштады. Мына ошондо биз Енисей жазма эстеликтерин, байыркы түрк Орхон Енисей жазма эстеликтерин эмнеге биз бүгүнкү күн изилдебейбиз? Ошонун түздөн түз алып жүрүүчүсү биздин аталарыбыз жараткан эмгектердин бүгүнкү кыргыздардан эмнеге мындай байланышы жок деген сыяктуу нерселердин бардыгы бизди таң калтырбай койгон жок. Натыйжада ошол бөлүмдө биз бир топ жумуштарды баштадык, илимий экспедицияларды баштадык. Мен ошо ондогон жылдар бою илимий экспедицияларды жетектеп, өзүмдүн окуучуларымды ээрчитип жүрүп, Түркиядан Жеңгиз Алжылмас, Осмон Мерт, Мурат Якар, Кыргызстандан студент кезинде ошо магистратурага окутуп, кийин докторантурага окутуп, Нурдун Усеев, Негизбек Шабдан Алиев сыяктуу дагы бир топ жаштарды тарбияладык. Мына ошонун натыйжасында Енисей жазма эстеликтеринин башаты болгон биздин эң алгачкы эмгегибиз 2016 жылдын башында Астанадагы Эл аралык түрк академиясы тарабынан Стамбул шаарындагы бир типографияда басылып чыкты. Мына ошол китепти мындай көрсөңүздөр болот. Бул китеп бул эки тилде жаздык. Биз атайын муну бул түркология дүйнөсү таанысын деп түркчө жаздык. Бул түрк тилиндеги тому, ал болсо мына экиси болсо орус тилиндеги Атлас древнетюркских письменных памятников Республика Алтай деген. Мына бул эмгекте азыркы Алтай республикасындагы 193 жылдын ичинде 1818 жылда алгачкысы табылган жазуу 2013 жылга чейин 101 жазма эстелик табылган. Мына ошол жазма эстеликтердин бардыгын биз чогултуп, ар биринин сүрөтүн тартып, ар биринин кайсы жерде кандай экендигин тактап, мына ошолордун бардыгын бир эки тилде бир том кылып чыгардык. Мен ушул жерде Эл аралык түрк академиясын анын мурдагы президенти Шакир Ибраев мырзаны, азыркы ушул китепти чыгарган президенти профессор доктор Дархан Кыдыралы мырзаларды абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул томдордун дагы Кудай буйруса деп 4-5 тому даярдалып жатат. Буларды дагы каражат табылса чыгаралык деген үмүтүбүз бар. Мына ушулардын экспедициянын учурунда биз абдан көп маалыматтарды чогулттук. Мына бүгүнкү теле көрсөтүүбүздөн баштап мына ошол маалыматтар менен сиздерди
тааныштырып кетмекчибиз. Азыркы сиздер менен тааныштыра турган ошо Алтай Республикасынын аймагында 3000-дин ар жак бир жагында Телеңгит деген Енисей кыргыздарынын түздөн түз тукумдарынын бири жашайт. Мына ошол элдин өкүлү болгон, жашы 80-ге келгенде 1912-13 жылдарда биз менен ошол Аксай деген айылда биз таанышып, ошондо алган маалымат ошо Магдалина деген Телеңгит апанын менен ал кишинин бизге айтып берген маалыматтары менен таанышсаңыздар болот. Siz kança pensiya alasınız? Siz kança pensiya sizin? 10 mun. 10 mun. 10 mun. Жақсы. Чеким жоқ. Орто онды. Чечек мен. Ачу үйінде іштенгенер. Онда ол менің қанша документтерім бола айылға таштайса ол жерге қалып тұрса. Жоқ бұл қалыптарына үнде осына жоқтауыр мен дәндеймін. Біздің Алтайлыс қорқышты көп, Алтайлыста документтер жоқ. Жуының өйінде, ада дөрел үшін ұлы жуының өйінде іштегілеген. А орыстар үзе чазындарына шағыла көйтет. Жан бейенсе алчат. А біздің мен енем баса 15 жаштуда, ол 86 жашты емді, сілерден бір жашқа жан. Бастыра 15 жаштыдан қойға бұрған, өйдік жоқ, соқы доңып тұрып, бөрілер қойларды жібезіндеп, қойлардың ортасында грал тұртан, ұқтаза, ойғын кезі мұна қыру тұшқал тұртан, ойшты бейжан дөндя далчат, қойлы бір де қойының бөріге жидірбеген. Ору, хандросы іштеп тұран ол, ане, мұндай грамота келген деді. Грамотада за доблестный труд во время войны деп грамота келген. Медалі оның келер деген. Келбен, чазының ұлыс ары бері көчіп жылышты. Деп от, анды грамота, ол анды немелерді күшін. А пенсия берчадарда, онды неме жоқ все. Нету доказательств. А архивтер күш қалан өзе. Менем сананзам қорышты көп ұлыстардың документтері ұқсаңла архив күш қалан. Мне кажется, нарочно сжигали архивы, чтобы людям ничего не давать. Шуну менен беребиз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.